Айланаңызга назар салып көрүңүз. Бардык нерсенин өз сырткы кабыгы бар. Алма, апельсин, дарбыз, коон, кайсы гана мөмө жемиш болбосун, сырткы кабыкка ээ. Сырткы кабык нерсенин сапатын сактоодо эң маанилүү ролду ойнойт. Мына ошондуктан дагы дүкөн же базардан кайсы бир буюм алган болсоңуз, сырткы кабыкка ээ. Мейли ал бут кийим болсун, атайын коробкага короп берет. Мейли ал кийим болсун, атайын бир оромого салып берет. Эң негизги маани бере турган нерсе ар бир нерсенин сырткы кабыкка ээ болгондугу. Таттуу же конфеттин сырткы кабыгы ачылуу турганын элестетип көрүңүз. Сиз андан ооз тиесизби? Албетте жок. Эмнеге? Сырткы кабыгы ачылып калган нерседен кооптоносуз. Бардык нерсенин кабыгы болгондой эле адамдын дагы кабыгы бар. Ал эмне? Ал кийим. Адам кийими менен адам. Адамды табиятынан чыгарбай, адамдык табиятын сакталып турушунда дагы кийимдин орду өтө чоң. Өзгөчө аял заты өзүнүн денесинин баалуулугун билбегендиктен улам, өз денесин ар кимге көрсөтүп жүрө берип, алардын баасы дагы өтө төмөндөп кетти. Кайсы гана рекламаны, кайсы гана жарнаманы карабаңыз, анда аял жүрөт. Ал аял менен реклама кылынып жаткан товардын ортосунда эч кандай байланыш болбосо дагы, аялдын элесин чаптап коет. Мисалы, сиздин автоунааңызга коюла турган май менен аялдын кандай тиешеси бар? Аялдардын чөйрөсүндө тиешеси жок болгон тармактарда дагы аялдардын жарым жылаңач түшкөн сүрөттөрү басып кетти. Бул эмнеден дарек берет? Албетте, аял затынын кадыр баркы өтө төмөндөп кеткенден кабар берет. Мына ошондуктан дагы кыздарыбыз өзүнүн кадыр баркын билбей, адамдын акылына сыйбаган иштер менен алек болууда. Бул өтө өкүнүчтүү нерсе. Демек, нерсенин сапатынын сакталып турушунда сырткы кабык эң маанилүү ролду ойнойт. Андыктан өзүңүздүн абийириңизди бек кармап, өзүңүздүн уяттуу жерлериңизди жаап жүрүңүз.